Жалал Абад шаарында жайгашкан курорт санаториясына бир учурлары 1000 эс алуучуну кабыл алууга мүмкүнчүлүк болгон болсо, учурда 300 эс алуучуну гана тейлей алышат. Себеби көпчүлүк имараттар эскилиги жетип кароосуз калган. Курорттун дарылоо бөлүмүнүн абалы да келген эс алуучулардын копулуна толо бербейт. Анткени ремонтко муктаж жерлери көп экендиги кирип келген эс алуучуга байкалып эле турат. Ушул бизге эң биринчи ремонт керек. Ремонтубуз өтө начар чындыгында. Анан бул жерде грязь иштеген кыздардын формалары жетишпейт. Анан бизге дагы көп нерселер жетишсиздик да. Анан келген эс алуучулар дагы жакшы канааттандыра албайт да. Себеби бардыгы бизге келеткен эс алуучулар анан бизге айтат да, жетишпеген жактарынычы. Бизге ошол биринчиден ремонтту жасап берсе, анан мына өзүңөр дагы көрдүңөр. Көп жерлерибиз ремонтсуз калып кеткен. Курорттун айланасы бак-дарактар менен келген конокторго да өзгөчө көрүнүш тартуулайт. Бирок кароо жоктугунан улам көпчүлүгү курай баштаган. Жалал Абад курорт санаториясынын жетекчилиги алмашкан. Ал эми келген эс алуучуларга жагымдуу шарттарды түзүү үчүн толугу менен оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрүн жана керектүү шарттын баарын түзүүгө аракеттер көрүлө баштаганын билдирди. Корпустарын көрүп чыктык азыр. Эч кандай буга ремонт иштери да жүргөн эмес, кароосуз калган. Эми бизге азыркы жаңы жетекчилик келгенден бери ушул жерде эс алуучулардын кайрылуусу менен ушу шарттардын жакшы эместигине байланыштуу биз мындан кийинки кадамдарыбызды ушуларды элдердин талабына ылайык кылып ремонт иштерин жүргүзөбүз, Кудай буйрса. Андан кийин дагы көрүп атасыздар, буга чейинки санаториянын аймагындагы коттедждер, эс алуучу жайлар, булар да кароосуз калган, авариялык абалда, буларга да көңүл бурган эмес. Эс алуучулар келсе, жатакана маселеси болуп атат бул жерде. Белгилей кетсек, Жалал Абад курортуна өлкө аймагынан, чет өлкөдөн эс алып дарылануу үчүн келишет. Ал эми бир күндө дарылоо бөлүмүндө 400гө жакын жарандар тейлинет. Мындан улам шарттары толугу менен келген эс алуучулардын копулуна толуусу керектиги талашсыз. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.